Жалал Абадта 15 жаштагы кыз өз агасынан төрөдү. Сузак районунда 15 жаштагы кыз бир тууган агасынан көз жарды. Маалыматты Турмуш басылмасы жазып чыкты. Малым болгондо жашы жете элек өспүрүм кыз облустук төрөт үйүндө төрөгөн учурда эне баланын абалы жакшы. Жашы жете элек кыз кош бойлуу болгонун билген эмес. Аны бир туугандары сокур ичеги болгон деген ой менен ооруканага жеткиргенде гана билишкен. Бир туугандардын апасы учурда Россияда иштейт. Кыз менен 2000-жылы туулган агасы былтыркы жылдын күз мезгилинде мас абалында жыныстык катнашта болуп, эртеси кечирим сураган. Сузак райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы маалыматты тастыктап, үй-бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмү кыздын жакындары менен сүйлөшүү жүргүзүп жатканын билдирди. Жалал Абад ОИБдин басма сөз кызматы бул факты боюнча топтолгон материал Сузак РИБинин тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, жазык кодексинин 164-беренеси 16 жашка чейин жашы жете элек адам менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер менен сотко чейинки өндүрүшкө алынганын билдирди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Булак элдик медиа. Телеалпаруучу Эркин Рыскулбеков президент менен жолукканда маалыматтык манипуляциялоо жөнүндө мыйзамына кол койбоону өтүндү. Бүгүн 21-июлда президент Сооронбай Жээнбеков ыктыярчылар менен жолукту. Телеалпаруучу Эркин Рыскулбеков Супер КЖ порталына билдиргендей, суроолордун көбү сын иретинде болуп, жолугушууга 12 ыктыярчы катышты. 40-50гө жакын суроолор берилди. Мени кубандырганы суроолордун көбү сын иретинде берилип, эч кандай мактоолор болгон жок. Маселелер көп айтылды. Алардын ичинен негизгилер чет мамлекеттен келген донорлук жардам, насыя боюнча болду. Бул каражаттар боюнча эмне үчүн толук отчет көрбөй жатабыз деген суроо берилди. Ошондой эле сын пикир айтып чыккан дарыгерлерди куугунтукка алып басмырлоо болуп жатканы айтылды. Мен мамлекет башчысынын маалыматтык манипуляциялоо жөнүндө мыйзамына вето киргизип кол койбоону өтүндүм. Президент мыйзам жаңы келип түшкөнүн айтып, карап жооп бере турганын билдирди. Көптөгөн чыган инсандар пандемиядан өтүп кетти. Алардын элесин урматтап, улуттук каза күтүү күнү өткөрүү сунушумду президент туура деп кабыл алды, дейт Рыскулбеков. Булак Супер КЖ. Быйылкы окуу жылынын биринчи чейреги онлайн болобу? Министрлик жооп берет. Билим берүү жана илим министрлиги 2020-2021 окуу жылына даярдыктарды антикризистик планга ылайыктуу жүргүзүп жатат. Бул туурасында министрликтин сайтына жазылган. Ага ылайык жаңы окуу жылынын биринчи чейректеги окуу процессин аралыктан уюштурууга даярдыктар көрүлүп жатат. Ошондой эле кандайдыр бир региондордо илдеттин жайылышы кооптуу эмес дейилип, тийиштүү кызматтар уруксат берсе, ал жактагы окуу системалары өзүнчө каралышы мүмкүн. Билим берүү жана илим министрлиги мектеп мугалимдерин, окуучуларды, ата-энелерди азыртан дистанттык билим берүү процессине даярдана берүүсүн максатка ылайыктуу деп эсептейт. Азыркы учурда тажрыйбалуу методисттерден, педагогдордон жана эксперттерден турган команда телесабактарын, мазмунун жадыбалын, өткөн практиканы карап чыгып, аларды тартууга киришти. Ал эми кырдаал жакшы жагына өзгөрүүсү менен окуучулар мектепке реалдуу режимде окууга келишет. Булак элдик медиа. Кызмат шернеси Нарында жаңы дайындалган облус башчысынын орун басары талкууга түштү. Нарын райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Черикбаев Семетей Мырзабекович Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым окутуу өкүлүнүн биринчи орун басары болуп дайындалды. Семетей Мырзабековичтин бул жаңы кызматка кириши коомдо шерине кызмат деген сөз менен каттуу талкууга түштү. Нарын облусунда көзүр болуп алган саналуу адамдар бар. Алар орун алмашып эле кызматта жүрө беришет деген пикирлер социалдык тармактарда орун алды. Нарында 3-4 байке бар. Маал менен губернаторлук, мэр жана акимдик орунду алмашып турушат. Же шерин ойношобу билбейм, деп жазган журналист Токтосун Шамбетов. Эске салсак, Семетей Черикбаев буга чейин Нарын областынын Актала районунун акими болуп иштеп, андан соң Нарын районуна аким болуп, эми мынтип ыйгарым окутуу өкүлдүнүн орун басары болуп олтурат. Нарын облусунун азыркы башчысы да бул шерине кызмат айлампасында бөтөн адам эмес. Эмилбек Алымкулов ыйгарым окутуу өкүл болгонго чейин Нарын шаарынын мэри болчу. Булак элдик медиа. Арстан Алай, кыргыз калкы коронавирус менен ооруган жок. Кыргыз эли коронавирус менен ооруган жок. Мындай пикирди коомдук ишмер Арстан Алай Супер КЖ порталына билдирди.
Коронавирус болсо бирине жугуп, үй бүлөлөр чогуу жашагандар, байланыш болгондор оорумак, өлмөк. Адамзат көп доорулорду басып өтүп, гени жетилди. Адам ааламдын ролун аткарбаса, телосу уланып чирейт. Кан менен тамактанган органдар жарылып жоюлат. Биринчи өпкө карайып, дем алуу оорулойт. Анан башка органдар иштен чыгат, дейт Арстан Алай. Анын айтуусунда, оорудан кутулуш үчүн элдин эмоциядан чыгарып, улуу түшүнүккө өткөрүү керек. Журналисттер, саясатчылар Арстан Алайдын программаларды алып, элге жеткирүү керек. Медицина көк мейкен алдында алсыз. Медицинанын убактылуу жардамы тийиши мүмкүн, бирок көпчүлүгүнө жардам бербейт. Буга чейин коронавирусту Кытайга алып жөнөткөнүн айткан. Ошол эле учурда бул вирус Кыргызстанга келбей турганын билдирип келген. Булак элдик медиа. Экс-судья Клара Сооронкулова мамлекеттик кызматкерлерди паразиттер деп атады. Конституциялык палатанын экс-судьясы Клара Сооронкулова өзүнүн сот тармактагы баракчасы аркылуу мамлекеттик кызматкерлерди паразиттер деп атады. Сооронкулова Кыргызстандагы 18 000 мамлекеттик кызматчылар паразиттер кандайсыңар деп жазган. Анын бул посту талкоо жаратып жаткан учуру. Посттун алдындагы пикирлердин көпчүлүгүн мамлекеттик кызматкерлер калтырып жатышат. Алсак, мэриянын аппарат башчысы Балбак Төлөбаев биз паразитпизби? Сизден мындайды күткөн эмесмин деген пикир калтырган. Айрым адамдар биз паразит эмеспиз, силер сыяктуу эле адамдарбыз. Мамлекет үчүн иштеп жатабыз деп жазышууда. Булак элдик медиа. Сутка ичинде коронавирус жана пневмония жуктуруп алган 1108 адам катталды. Акыркы сутка ичинде коронавирус жана пневмония оорусу 1108 адамдан аныкталды. Бул тууралуу бүгүн 21-июлда эртең мененки онлайн маалымат жыйынында Коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова билдирди. Жаңы катталган бейтаптар: Бишкек шаарында 323 адам, Ош шаарында 124 адам, Чүй облусунда 122 адам, Ош облусунда 93 адам, Нарын облусунда 54 адам, Ысык Көл облусунда 154 адам, Жалал Абад облусунда 107 адам, Баткен облусунда 61 адам, Талас облусунда 70 адам. Муну менен Кыргызстанда жалпы 28 251 бейтап катталды. Булак элдик медиа.